Саламатсыңарбы, урматтуу балдар. Бүгүнкү сабактын темасы Римдин негизделиши. Рим Республикасы. Сабактын планы. Римдин негизделиши. Римде падыша бийлигин кулатуу жана республиканы орнотуу. Римдин Италияны басып алышы. Рим Республикасынын күч-кубатынын артышы. Рим Республикасындагы кулдардын көтөрүлүшү. Спартак. Юлий Цезардын алгачкы триумвираты. Рим Республикасынын кулашы. Соңку Рим империясы. Рим империясынын экиге бөлүнүшү. Рим империясынын кризиси жана кулашы. Римдин негизделиши. Байыркы гректер Аппенин жарым аралынын түштүгүн Музолор өлкөсү, башкача айтканда Италия деп аташкан. Биздин заманга чейинки 3-кылымдан баштап бардыгы Италия деп аталып кеткен. Италияны палеолит жана неолит доорунда эле адамдар мекендешкен. Биздин заманга чейинки 1-миңжылдыкта Италияга түндүгүнөн этрускуттар, түштүгүнөн гректер, Сицилия аралына финикиялыктар отурукташа башташкан. Аппенин жарым аралынын ортосунан Тибр дарыясы агып өтөт. Тибрдин деңизге койгон жеринен 25 километр аралыкта чоң эмес чеп болгон. Кийин бул чептин ортосунда биздин заманга чейинки 753-жылы шаар пайда болгон. Ал шаар Рим деп аталган, латынча Рома. Римдин байыркы замандагы калкын укум-тукумдары патрицийлер деп аташкан. Плебейлер деп Римге башка жактан көчүп келишкен адамдарды жана алардын укум-тукумдарын аташкан. Алар салык төлөшкөн, аскерге барышкан, бирок жерге ээ болгон эмес. Биздин заманга чейинки 6-кылымда падыша Сервий Тулий реформа жүргүзүп, Римдин эркек калкын мүлкүнө карата 5 топко бөлгөн. Эч бир топко кирбегендер пролетарийлер деп аталган. Римдеги падыша бийлиги. Алгач Римди өмүр бою шайлаган падыша башкарган. Анын бийлиги чектелүү болуп, мыйзамдарды өзгөртө алган эмес. Байыркы Римдин калкы 300 уурудан турган. Ар бир ууру башчысы аксакалдар кеңешине сенатка шайланган. Элдик чогулуш маанилүү маселелерди чечкен. Калктын негизги кесиби малчылык жана дыйканчылык болгон. Биздин заманга чейинки 509-жылы римдиктер 7-падыша Тарквийди кууп чыгып, падышалык бийликти жок кылышкан. Римдеги патрицийлердин шайлоону башкарышын жалпы элдик иш, латынча республика деп аталган. Биздин заманга чейинки 471-жылы плебейлер менен патрицийлердин ортосунда согуш чыгып, биздин заманга чейинки 3-кылымда плебейлер жеңишке жетишкен. Публиевдик мыйзамдар пайда болгон. Бул мыйзамдар плебейлерге укуктарды жана артыкчылыктарды берген. Консулдук жана башка кызматтарга укук берген. Жамааттык жерден жер алууга укук алышкан. Римдин толук укуктуу жарандары боло алышкан. Рим армиясы. Рим армиясы элдик кошундан турган. Ага 17 жаштан кабыл алынган. Аскерде темирдей тартип болуп, буйрукту аткарбагандыгы үчүн өлүм жазасына тарткан. Согушта эрдик көрсөткөндүгү үчүн күмүш, алтын белги менен сыйланышкан. Баарына жогорку сыйлык лавр веногу болгон. Чоң жеңишке жетишкендер триумф менен шаарга кирген. Биздин заманга чейинки 6-3-кылымдар аралыгында Аппенин жарым аралында бири-бири менен касташып турган 12 майда эл жашаган. Римдиктер алар менен 200 жылдан ашуун согушуп, акыры Италияны багындырган. Биздин заманга чейинки 340-338 жылдары ортоңку Италияны римдиктер толук багындырган. Биздин заманга чейинки 272-жылы римдиктер Тарент шаарын басып алышкан. Ошентип римдиктер Мессина кысыгынан баштап түндүктө Сизальпылык Голландиянын чек арасындагы Рубикон дарыясына чейинки бүткүл Италиянын аймагын римдиктер басып алып, романдаштырышкан.
Рим Республикасынын күч-кубатынын артышы. Биздин заманга чейинки 3-кылымда Карфаген дөөлөтү күч алган. Карфаген финикиялыктар тарабынан Африканын түндүк жээгинде негизделген. Биздин заманга чейинки 3-кылымда Карфагендин бийлиги Түндүк Африканы батыш жээктерине, түштүк Испанияга, Сицилиянын бир кыйла бөлүгүнө, Сириядан Корсика, Питиса жана Балеар аралыктарына тараган. Карфаген Египет менен да жакшы мамиледе болгон. Рим да, Карфаген да бай, Сицилия аралын басып алууга умтулушкан. Натыйжада биздин заманга чейинки 4-кылымда алардын ортосунда согуш чыккан. Пуни согуштары. Римдиктер карфагендиктерди Пуни деп аташкандыктан бул согуштар Пуни согуштары деп аталган. Жалпысынан Пуни согуштары 3 мезгилге бөлүнгөн. Биринчи Пуни согушу биздин заманга чейинки 264-241 жылдары болуп өткөн. Экинчи Пуни согушу биздин заманга чейинки 218-202 жылдары. Үчүнчү Пуни согушу биздин заманга чейинки 149-146 жылдар аралыгы. Бул согушта Карфаген жеңилүүгө дуушар болгон. Биринчи Пуни согушу биздин заманга чейинки 264-жылы башталып, 23 жылга созулган. 241 жылы карфагендиктерди жеңилиши менен аяктаган. Карфаген Римге ири контрибуция төлөгөн жана Сицилия, Корсика жана Сардиния аралдарын берген. Биздин заманга чейинки 219 жылы экинчи Пуни согушу башталган. Римдин аскерлерин Сципион, Карфагендин аскерлерин таланттуу колбашчы Ганнибал жетектеген. Римдиктер биздин заманга чейинки 218-жылы По дарыясынын жанындагы салгылашуусунда жеңилген. Жеңишке жеткен Ганнибал аскерлерин түндүктөн түштүккө Италия аркылуу алып жөнөгөн. Биздин заманга чейинки 216-жылы Апулиядагы Канны салгылашуусу болуп, римдиктер жеңилип, 54.000 адамы курман болуп, 18.000 туткунга түшкөн. Ганнибал 6.000 адамынан ажыраган. Биздин заманга чейинки 209-жылы Сципиондун Рим аскерлери Испаниядагы карфагендиктердин шаары Жаңы Карфагенди ээлеген. Биздин заманга чейинки 202-жылы Зама шаарынын жанындагы чечүүчү салгылашуу болгон. Ганнибал жеңилген. Биздин заманга чейинки 201-жылы экинчи Пуни согушу аяктаган. Биздин заманга чейинки 149-жылы Рим аскерлери Карфагенди курчоого алып, 3-чү Пуни согушу башталган. Ал 3 жылга созулуп, карфагендиктер баатырча согушкан, бирок жеңилген. Шаардын борбордук чыңдоосу бир саны алуу бир жумага созулган. Сенаттык комиссия шаарды толук жок кылууга чечим чыгарган. Карфаген өрттөлүп, ал өрт 16 күн токтогон эмес. Шаарды биротоло жок кылуу үчүн анын ордун сокко менен айдатып, провинция катары Римге кошулган. Спартактын көтөрүлүшү. Римдин басып алуучулук согуштары Италиянын дыйкандарын жакырданткан. Дыйкандардын жерден ажырашы, жумушсуз жарандардын көбөйүшү, кен казуу өңдүү оор жумуштарда кулдардын иштеши жана көп кулдардын топтолушу Рим аскерлеринин бошоңдошу көтөрүлүштүн чыгышына себеп болгон. Байыркы дүйнөнүн эч бир өлкөсүндө Римдегидей көп кул жана аларды ырайымсыз эзүү болгон эмес. Биздин заманга чейинки 73-71 жылдары Спартактын жетекчилиги алдында көтөрүлүш чыккан. Спартак фракиялык көчмөн уурулардан чыккан. Ал римдиктер тарабынан туткунга алынып, Капыя шаарындагы Батиатанын гладиатор мектебине сатылган. Спартак тез эле мыкты жол башчы катары өзүн көрсөтүп, римдиктерге каршы көтөрүлүш баштаган. Биздин заманга чейинки 72-жылы Спартактын армиясы 120 миңге жеткен. Спартактын көтөрүлүшүн басуу үчүн
Римдиктердин эң байларынын бири Марк Лициний Крас Рим аскерин жетектейт. Бирок бир нече салгылаштан кийин Крас жеңилет. Сенат аргасыздан Испаниядагы Помпейди алдырат. Спартак өз аскерлерин Сицилияга алып бармак, бирок Каста жана Ганника баштаган аскерлери бөлүнүп кетет. Биздин заманга чейинки 71-жылы Крас кол салып Спартакты жеңет. Көтөрүлүшчүлөрдү ырайымсыздык менен жазалап, Крас Капуядан Римге чейин 6000 туткунду мамыга керип астырган. Бирок бул дагы кулдардын кыймылын токтото алган эмес. Юлий Цезардын алгачкы триумвираты. Биздин заманга чейинки биринчи кылымда Рим эң ири колониялуу мамлекет болгон. Мындай зор аймакты башкаруу үчүн бирден консул дайындашкан. Эң көрүнүктүүсү Гай Юлий Цезар болгон. Ал ардактуу патриций фамилиясынан чыккан Цезарь биздин заманга чейинки 59-жылы Испаниядан кайтып келип, консулдукка шайланууну көздөйт. Шартка жараша 3 күн Помпей, Крас жана Цезарь биригип келишим түзүлөт. Бул союз биринчи триумвират деп аталат. Биздин заманга чейинки 59-жылы Цезарь консул болуп шайланат. Расмий түрдө Рим империясын негиздеген. Цезардын бийликке келиши үчүн Римдин жарандарынын ортосунда болгон согуштар жарандык согуштар деп аталган. Бул жарандык согуштардын бир тарабында Помпей турган, ал эми экинчи тарабында Цезарь турган. Цезарь Римде чексиз бийликке ээ болгон. Сенат 900 адамга жеткен. Сенат Цезарга укум-тукумга берүү укугун, император титулун белекке берген. Падышалык бийликке умтулган Цезарь сенаторлордун көпчүлүгүн өзүнө каршы кылып алган. Натыйжада республикачыл сенаторлор Цезарга каршы болушкан. Цезарга каршы кутумдун башында Марк Брут, Гай Кассий турган. Биздин заманга чейинки 44-жылы сенаттын отуруму өтүп жаткан кезде Цезарды өлтүрүшкөн. Цезарды өлтүрүү менен анын душмандары үмүт кылган аристократиялык республиканы кайра калыбына келтирүү ишке ашкан эмес. Аларды римдиктер колдобой коюшкан. Экинчи кылымдын экинчи жарымынан баштап оор согуштар жана империянын жеңилиши аскерлер арасындагы козголоңдор Римди начарлаткан. 3-кылымдын ортосунда Галлия, Испания, Египет, Азиядагы жана Дунайдагы провинциялар Римден бөлүнүп кеткен. Империянын түндүк-чыгыш тарабындагы коңшу варвар уруулары империянын аймагына каптап кире баштаган. 284-жылы Диоклиант император болуп жарыяланган. Диоклиант алсырап бара жаткан Рим үчүн жаңы реформаларды киргизген. Мисалга алсак, акча реформасы, жаңы алтын акча жана жез монетасы киргизилген. Салык реформасы, салыктын көп бөлүгү натуралдык продукциялар менен алынган. Административдик реформа, жаңы административдик территориялар киргизилген. Аскер реформасы, жоокерлердин саны 600 миңге жеткен. Армия чек аралык, аскердик, колониячылар жана ички бөлүк болуп 3кө бөлүнгөн. Диоклетианттан кийин бийлик үчүн күрөш жүрүп, 306-жылы өлгөн Констанций Флордун баласы Константин жеңип чыккан. Император Константиндин мезгилинде эл үчүн оор салыктар киргизилип, империяны экономикалык жана маданий очогу чыгышка көчкөн. Император Константин 330-жылы Босфор кысыгынын европалык соода шаары Византияны борборго айлантып, аны Константинополь деп атаган. Константин мезгилиндеги негизги окуя 313-жылдагы Миландык эдикт. Башкача айтканда, христиандарга динге ишенүү эркиндигин берүү жана чиркөөнү колдоо болгон. Рим империясы 395-жылы 2ге бөлүнгөн. Чыгыш Рим империясы, Византия империясы деп аталган. Борбору Константинополь шаары. Балкан жарым аралы, Египет менен Римдин Азиядагы аймактарын өзүнө камтыган. Батыш Рим империясы. Борбору Рим, Италия, Европа жана Африканын батыш провинцияларын өзүнө камтыган. Чыгыш Рим империясы, же болбосо Византия империясы
Татаал процесстердин натыйжасында феодалдык мамлекетке айлануу менен 1453 жылга чейин жашаган. Ал эми Батыш Рим империясы кул ээлөөчүлүктүн кулашы тез жана кандуу төңкөрүштөр, элдик көтөрүлүштөр, варварлардын кол салышы болуп олтуруп 476-жылы кулаган. Батыш Рим империясынын кулашы 410-жылы 24-августта Вестготтордун башчысы Аларих Римди басып алган. Готтор Грекияны жана Македонияны талкалашкан. Рим аскерлери жалданма варварлардан турган. Алар Аларих тарапка өтүп кетишкен. Готтор шаарды 3 күн бою талап тоношкон. Мыкты сарайларды жана храмдарды өрттөшкөн. Байыркы чеберлердин эң мыкты чыгармаларын металлга айландырып эритишкен. Вандал уурулары 445-жылы Түндүк Африкадагы вандал уурулары Италияга өтүп, Римди готтордон да ырайымсыз тоношкон. Алардын башчысы Гензерих алып кете албай калгандарын жок кылууга буйрук берген. Батыш Римдин борбору Равеннага көчүрүлгөн. Римдин форум аянты эми жыш чөп басып, мал жайылган. Батыш Рим империясы формалдуу түрдө ондогон жылдар жашаган. Хун ууруларынын жапырыгы Батыш Рим империясын ошондой эле байыркы Борбор Азиядан келген хун уурулары дагы басып кире баштаган. Алардын башында Аттила турган. 476-жылы варвар кол башчысы Одоакр акыркы императору Ромулду бийлигин кулатып, өзүн Константинопольго айдап жиберген. Одоакр империянын мурдагы ээликтеринен баш тартып, Италияны башкарып калат. 476-жылы Батыш Рим империясы кулап, кул ээлөөчүлүк түзүлүш кыйраган. Бул дата кул ээлөөчүлүк доордун бүтүшү деген ат менен маанилүү орунду ээлеп турат. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Римдиктер патрицийлерге жана плебейлерге кандайча бөлүнгөн? Римде республика качан орногон? Республиканын монархиядан кандай айырмасы бар? Пуни согуштарынын жүрүшү жана алардын натыйжалары жөнүндө айтып бергиле. Спартактын жетекчилигиндеги кулдардын көтөрүлүшү жөнүндө эмне билесиңер? Юлий Цезардын бийликке келиши жана анын жүргүзгөн саясаты кандай болгон? Рим империясынын кулашынын себептери кайсылар?